Бул жерде салымы ошол Дастан инибиздин салымы чоң да. İşte bitirelim. Kudayım özü uzun ömür versin. Мына элге жолугуп, элди сүйүндүрүп кетип атабыз. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабеков 12-13 март күндөрү иш сапар менен Талас облусунун Кара-Бура районунда болду. Эл өкүлү шайлоочулар менен жолугуп, алардын сунуш пикирлерин угуп, аткарылып жаткан иштер боюнча маалымат берди. Ошондой эле эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде араб фондтору аркылуу курулуп жаткан мечиттерге барды. Чоң Кара-Бура айылындагы бул мечит Катар элчилигинин колдоосу менен курулуп, бүтүү алдында турат. Мында Дастан Жумабековдун салымы чоң экендиги айыл калкы жакшы билет. Негизинен бул жерде салымы ошол Дастан инибиздин салымы чоң да. Ошол башында мурдагы жылы башталды. Андан кийин бир себептер менен пандемияга байланыштуу бир аз токтоп калды. Анан быйыл кайрадан башталып, мында бүтүү алдында турат. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Инибизге рахмат, Алла ыраазы болсун. Анан Кудай буйрса бул жерде 500-кө жакын адам батат деген үмүттөбүз. Буйрса намаз окусак, Кудай тааланын буйругу менен сообу тие берсин, Алла ыраазы болсун. Жакын арада Кара-Бура районунун Кызыладыр айылында дагы 2000 орундук мечит курулушу күтүлүүдө. 2 жылдын ичинде эле bir 15-ке жакын ушундай айылдарга жаңы заманбаптагы мечиттер салынып, элге тапшырылып берилди да. Бул көбүнчө ошол эл аралык уюмдар менен, ушу Катар эл аралык фонду менен, ошондой эле Сауд Арабиясынан келген фонддор бар. Мына ошолордун негизи менен мечиттер бүтүп, жанында медреселер салынды. Мунун бардыгы эми ошо айылдагы жаштар ушул мечитке келип, дин маселесин туура багытта үйрөнүп, ислам динин. Ушун бардыгы керек экен бүгүнкү күндө. Ошо эл талап кылып атат, жаңы заманбаптагы мечит деп суранышып. Анан бизге кайрылуу негизинде биз ушундай эл аралык уюмдар менен тыгыз иштегенибиздин себебинен мына кайрылууларын ишке ашырып, мына жаңы заманбаптагы мечиттер салынып атат. Ошондой эле мына Кара-Бура район центринде да 2000 орундук эл бата турган мечит салынып атат. Анын да ошол эл аралык уюмдар менен кайрылып ишке ашып атат. Бир 2 айдан кийин Кудай буйруса деп анын да ачылышын күтүп турабыз. Алда жаңы заманбап ошо облустагы эң мыкты мечиттердин бири болот деген ниетте турабыз да. Ал мечиттердин ачылышы мына эл күтүп атат. Жакында ошол 1-2 айдын ичинде ачылышын кылабыз. Жалпы ошол бардык жамаатка, элге терең ыраазычылык билдирем. Кудай буйруса ошо мечиттерибиз ачыла берсин. Иш сапарда Дастан Жумабеков Кара-Бура районунун айыл өкмөт башчылары, мураптар жана дыйкандар менен жолугушуп, жазгы талаа жумуштарын даярдыктарын кабар алды. Буга чейин Кара-Бура айыл аймагынын эли кайрылып, жараксыз абалда келген 1 километр каналды ремонттон өткөрүп берүүнү суранышкан. Дастан Жумабеков ал маселе чечилип, канал оңдоло турган болгондугун айтып кубандырды. Суу турат, бирок сууну алып келиш проблема болуп калган экен да. Анан ошол жерге да каражат булактарын табып, жардам берип, мына Кудай буйруса бир 10 күндөн кийин ошо жамаат жалпы чыгып, ошо каражатты алышып, бетон иштерин жасайбыз деп аябай сүйүнүп калышты. Ашар метод менен мен ошол цемент, арматура жана токугучу зымдарын бардыгын каражат булактарын чечип бердик. Тез арада ошону бүтүрөбүз деп өздөрү абдан сүйүнүп калды. Эгер ошо каналда бүтүп калса, ошо Кызыладыр айылынын 3/1 бөлүгү көп деген огороддор, талаалар суу ичерин биз байкап турабыз да. Бул күнү Дастан Жумабеков Кызыладыр айылынын батыш тарабындагы дренаж көйгөйү жана ирригация маселесинен кабар алды. Сиздердикин азыр ошол көрүп, мына специалисттер келди. Азыр эми баягыда бир көрсөтөлдү буларга. Анан булар кыска мага 1 жуманын ичинде дагы бир келишет өздөрү. Анан мага айтат. Могу оптимальный вариант ушул экен. Ушул негизинде лотоктор коюлуп, Баягы калам ишти. ошо менен ишти бүтүрөлү. Шайлоо алдында берген убадаларына бекен туруп, айтылган сунуштарды аткарып жаткан Дастан Жумабеков жергиликтүү тургундары ыраазы болуп, аксакалдар бата беришти. Kudayım özü uzun ömür versin. Andan keyin siz Kırgız el yurt üçün üşüntüp meynet kılsanız, eliniz sizce ar daim alakanına salıp kötörü olat dep oylayım. Mansap, biyilik, devlet tün ardından siz kubanız. Mansap, devlet, baylık
ар дайым сиздин артыңыздан куусун. Бар бололу, аман бололу. Белгилүү болгондой, эл өкүлү Дастан Жумабеков спорт тармагында көп колдоолорду көрсөтүп келет. Спорт аянтчаларды куруудан тышкары ири мелдештерди өткөрүүгө дагы демөөрчүлүк кылып, өзгөчө жаштарга дем берип турат. Намыскөй эл өкүлүнүн бул аракеттерин спортто жүргөндөр жакшы билишет. Атамдын эмгегин баалашып, бизге 9 жылдан бери жардам берип келаткан демөөрчүлөрүбүздү айта кетсек, биздин Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Артисбекович өзү келип катышып кетип отурат. Жана ошондой эле айылдык кеңештин депутаттары, айыл өкмөтүбүз Кызыл Адыр айылынын мына балдарыбызга да чоң байгелерибизди кубоктарга алып келип берип отурат. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Жумабеков эл менен тыгыз иштеп, алардын үнүн парламентке жеткирип, орчундуу көйгөйлөрүн чечүүгө салмын кошуп келет. Талас облусунун Манас шайлоо округунун шайлаган эл өкүлүнүн шайлоочулары колдоп, мындан ары ишине ийгиликтерди каалашты.